Аз берекелүү пайгамбарыбыздын нурлуу Мадина шаарындабыз. Кече келдик, түштөн кийин. Алхамдулилlah, Алла Таала мүмкүнчүлүк келип эле Роузага толук жамаат менен кирген мүмкүнчүлүк болду. Толук жамаат менен алхамдулилlah. Ошо салават айтып пайгамбарыбызга жамаат аябай жакшы таасир алып атат. Өтө сонун, кызыктуу жакшы сабактар болуп атат. Жалпысынан программа да аябай жакшы болуп атат. Бүгүн да мына иншалла устазыбыз убакыт беребиз деп Билим байке дагы убакыт бөлдү. Анан устазыбыз Сиражин устаз дагы Алла Таала өмүрүнө береке берсин, чын ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Устазыбыз жамаатка дагы жакшы убакыт берип атат. Атам да жок, апам да өтүп кеткен. Бир туугандар үчүн айткан, ошо бир туугандарыма катуу айтып койдумбу? Көңүлдөрүн калтырып койдумбу? Ошолор кечирсин деп дуамды кылып аттым. Аябай сөздөрү таазирленди. Кыргызстанга барсам, эми ошолордун баарына эмне сөз уксам, эмне кылганымдын баарын айтып берем. Агабыз айткан үч тараза турмуштун туткасы да бул. Ошол Алладан кийинки ата эненин акысы, аялыңдын акысы, балаңдын акысы ушул аябай жашоодогу адам болуунун, күн сайын адам болуунун бир жолу да. Демек биз келген күндөн баштап адам болууга, күн сайын түздөлүп оңдолууга багыт алдык. Биздин байлык ушул. Мен мурун эле кызыгып жүргөм ушун лидер умрасын менен тиги сапарга барып келсем депчи. Кудайым буйруп аткарылып ушу именно ушу Билимбектин компаниясы менен умрага келип калдым. Аябай жакшы экен, условиясы бүт баары жакшы, мен ыраазымын. Жана Аллах ыраазы буга. Пайгамбарыбыздын үйү менен мечиттин ортосунда ошо Ровза деген жер бул. Ошо пайгамбарымыз ошол ыйкын ошол жерде айткан экен. Ошол кимде ошол жерде намаз окуй турган болсо, ошол бул бейиштин төрү сыяктуу экен да. Ошон үчүн ошол жерге барып намаз окуп, 2 рекет намаз окушка Алла субхана таала товфик берди. Намаз окудук. Аллага шүгүр. Ушул жерге келген ар бир кадам сооптуу болсун. Кыргыздын уул кызы адептүү, билимдүү, илимдүү балдардан болсун.